Мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Жалпы мактоо даңаза жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына да болсун. Андыктан баарыбыздын эшигибизди каккылап кирип келген, Кур'ан түшкөн ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ыйык Рамазан айда кылган баарыбыздын тилек, максат, оюбузду Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылып жүзөгө ашырсын. Анда биз адатка айланган 30 күндө 30 сабак аттуу сабагыбызды баштадык. Дайым эле биз сиздин үйүңүздүн төрүнөн ооз бекитүү учурунда орун алабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын Рамазандагы күнүмдүк сүннөттөрү. Биринчи сабагыбызды дал ушул тема менен баштаганымдын себеби быйылкы ыйык Рамазан айдын орозосу былтыркы Рамазандын орозосунан сизде да, менде да, баарыбызда өзгөчө болсун деген ой максат менен. Албетте ар бир нерсенин өзүнүн жол жобосу, тартиби, эрежеси болот эмеспи? Пайгамбар аткарган сүннөт менен орозону баштай турган болсок, демек биз быйыл ыйык Рамазан айды өзгөчө баштаган болобуз. Сүннөт деген ал пайгамбардын жашоосу, пайгамбардын аткарганы, пайгамбардын сүйлөгөнү, пайгамбардын отуруп турганы, пайгамбардын буйруганы жана тыйганы. Айтор бир сөз менен айтканда ал пайгамбардын жашоосу. Анда келиңиз, пайгамбар ыйык Рамазан айда эмне кылган? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам таңзаардан көгүм киргенге чейинки кармаган орозосун ачаарда, оозун ачаарда жасаган бир сүннөт. Таъжилул футур ва таъхиру ас-сухур. Оозун батыраак ачат эле, шашылып, тез ачат эле. Анан ооз жабарда бир аз убакытты чоюп, акыркы убактысына чейин жеткирип, анан ооз жабат эле. Бул дегени абдан эле мурда, ооз ачар убактысынан мурда ачып алуу, же таң атып кеткенге чейин таң сүрүлгөндөн кийин деле деген эмес. Пайгамбарыбыз күндүн батары менен ооз ачып, анан таң атканга чейин сухур жечүү. Эмнеге? Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сухурга чейин, таң атканга чейинки ооз бекитүүсү, таравих намазын пайгамбарыбыз сухурдун убактысына ооз бекитүүгө аз гана убакыт калганда таравих намазын бүтүрчү. Ошондо пайгамбарыбыз да халумму сахара, алып келгиле ооз бекитүү тамагын деп шашып кирип, анан таң киргенге чейин жечүү да. Ал эми шашылган убактысы эмнеге десе, тек гана дал ошол учурда дуа тилектер эбегейсиз, тоскоолдуксуз, пардасыз кабыл болоорун пайгамбарыбыз билгендиги үчүн шашылуураак ачат эле. Анда пайгамбарыбыздын сөзүнө кулак салың. Адамдар ар дайым жакшылыктын үстүндө гана жашайт. Жакшылык деген чар тараптуу. Ал кичинекей шакшекченин ичиндеги жакшы деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Жакшылык деген ал сүйлөөдө болсун, отуруп турганда болсун, басууда болсун, жашоодо болсун, үйдүн ичинде болсун, сыртында болсун, айтор жакшылык ал бардык нерсе жакшылык. Эгер адамдар оозун шашылуураак ачышып, бирок ооз бекитүүнү бир аз акыркы убактысына чейин кечендетип алып барып,
акыркы убакыт, бул деген акыркы убакыт деген түндүн бүтүшү, таңдын башталышындагы акыркы көз ирмемдерге алып барып, анан оозун бекитип, оозун чайкап, ниет кылып калса, дал ушундай жасаган адамдардын баары жакшылыктын үстүндө деди. Ал жакшылык кандай? Ал жакшылык дал ошол Аллах Тааланын дуаларды кабыл кыла турган учурунда. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчиген абалда. Жашоосун пайгамбардын жашоосуна окшоткон абалда деген түшүнүктү берип атат да. Биз болсо кээде эми ачык айтайын, көр такыбалык кылып, жогай. Баягы календарда көрсөтүлгөн убакыттан мен 3-4 мүнөт өткөрүп анан ачып атам. Анан календарда көрсөтүлгөн ооз бекитүүнүн мүнөттөрүнө жеткирбей бир 10 мүнөт мурда ооз жаап коюп атам дегендер, алар туура эмес кылышат. Дал көрсөтүлгөн убакытта ооз ачкыла, анткени ал этияттык менен дал ошол убакыт чектелген муфтият тараптан. Ооз бекитүүдө дагы дал ошол көрсөтүлгөн убакытта токтоткула, анткени муфтият тараптан ал иликтенип отуруп, дал ушул учурда багымдат намазын убага кире турган учур болот. Ошол учурда азанчы азан айтат, анан таң сүрүлгөнү баарына маалым болот деген түшүнүк менен ооз ачардын, ооз бекитердин дагы минут секундуна чейин коюлган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтып жатат. Адамдар дайым жакшылыктын, ийгиликтин, берекенин, бактылуулуктун, хидаяттын үстүндө жашай беришет, эгерде алар ооз ачканда бир аз шашылып ачса. Көрсөтүлгөн убакытта ачың, шашылуураак деген, эгерде сизде тиги календар болбой калса, анда бир жөн эле да. А пайгамбардын доорунда календар болгон эмес. Пайгамбар ооз ачканда кадимкидей бүт барды карап турушкан. Пайгамбар кайсы убакытта ооз ачат деп баары байкап турушкан, белги беришкен бири-бирине. Пайгамбар ооз ачты, демек биз ооз ачабыз деп. Пайгамбардын ооз бекиткенин дагы байкап турушкан. Анткени пайгамбардын азанчылары пайгамбардын тегерегинде болушкан. Андыктан бүгүнкү коюлган муфтият чыгарып берген календардын убактысын сөзсүз түрдө кароо менен жана сактоо менен ооз ачып, анан ооз бекитиң. Дал ошол учурда сиз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен ооз ачып, ооз бекитип аткан болосуз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам күн батаары менен күн уясына батып, анын нуру асманда эч кандай изи калбай нуру өчкөн учурда ооз ачат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ооз жапканда түндүн эң акыркы бөлүгүнө чейин жеткирип, анан ооз жабат эле. Бүгүн албетте биз андай илимге, андай тажрыйбага жетише элекпиз, бирок муфтият тараптан бекитилген мүнөт, секундтарды сактоо менен ооз ачып, ооз жапсак, дал ушул мен айтып жаткан пайгамбардын сүннөтүнө илишебиз буюрса. Экинчи сүннөтү. Ал-ифтар аля тамрин ва ма. Пайгамбарыбыз курма менен ооз аччу эле. Эгер курма болбой калса, анда суу менен ооз аччу эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сөз түрдө ооз ачарда курма издечүү же ооз ачарга өзү курма камдап даярдачу болгондо да кандай курма? Сөз түрдө жаңы мышканын издеп ооз ачарга камдачу. Караңыз. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам юфтыр аля рутубат кабла ан юсалли. Кээ бир жерде шам өтүп кетет деп, шамды окуп алышып, анан ооз ачышат да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам намаз окубай туруп, шам намазын окубай туруп, жаңы бышкан курмалар менен ооз аччу. Болгондо дагы ошол жаңы курмалар жетөө болчу. Эгер жаңы бышкан курма болсо, анда сөз түрдө жаңы бышкан курма менен ооз аччу, бирок жетөө менен. Эгерде фа ин лам якун рутубат фа аля тамарат. Эгерде жаңы бышкан курмалар болбой калса, анда ошондой эле санда, таксанда 7 дана как болгон курма менен ооз аччу. Фа ин лам якун тамарат, эгерде как кургаган курма да болбой калса, таппай калса,
анда хаса хасабат минма, анда же оң алаканы менен, же экөө менен, же бир чөйшөккө суу толтуруп, ошону 3кө бөлүп ууртап ооз ачуу дейт. Карабайсызбы? Ошол курма менен ооз ачуунун өзү ал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан бизге калтырылган накта сүннөт экенин унутпаң. Ооба. Кээ бирлердин үйлөрүндө курма болбойт. Анткени ал алыс аймакта жашайт. Же курма алганга чамасы жетпейт. Же анын балким пайгамбарыбыздын курма менен ооз ачкандыгы жөнүндө маалыматы жок. Ушуга чейин жөн эле суу менен ооз ачып келди. Ал суу менен ооз ачуу бар, динде деле бар, пайгамбар да айтып жатат. Пайгамбар өзү эч нерсе таппай калса, анан кийин суу менен ооз ачуу деп атат. Эгер курма болсо, курма менен ооз ачуу ал барып турган накта сүннөт экенин унутпаң. Андыктан сиз даярдандыңыз деп ишенем. Ал эде кеч эмес. Бүгүнкү жана эртеңки жана ыйык Рамазан айдын аягына чейинки кармаган орозоңузду оозуңузду ачып атканда жана оозуңузду жаап жатканда да дал ушул курма менен ооз ачып, ооз жаба турган болсоңуз, анда пайгамбардын сүннөтүн жүзөгө ашырдым деп биле бериң. Эмне үчүн ооз жапканда? Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн сүннөтү бар. Пайгамбар ооз ачканда да курма менен ооз ачкан, 7 курма менен ооз жапканда да 7 курма менен ооз жапкан. Анткени биз жеп жаткан азыркы араб өлкөлөрүнөн келген курма, айрыкча Мадина жана Мекке шаарларынан келген курмалар, булар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан бери бышып келе жаткан курма мисалы уланып. Курмада өзү 80%дан ашык суу бар. Аны жеген инсан эч качан суусабайт. Анткени анда инсандын организмине жетерлик витаминдин бардык түрү, анан инсанды суусатпай турган эң мыкты суусу бар ичинде. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ооз ачканда да, ооз жапканда да 7 курма менен ооз ачып, ооз жапкан. Пайгамбарыбыздын ыйык Рамазан айдагы жасаган 3-чү сүннөтү. Аны биз жасап эле келаткандырбыз, балким. Ал-иктар минас-сала вал-кыям. Ыйык Рамазан айдын түндөрүндө намазды, түнкү намаздарды эч кимге билгизбей, көрсөтпөй, угузбай окула турган намаздарды окуу ал пайгамбардан калган сүннөт. Лам якуни набий саллаллаху алейхи вассалам ятрук салата тарахи вал кыям фи Рамазан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ыйык Рамазан айдын түндөрүндө таравих, кыямул лайл, тахажжуд намаздарын эч качан таштаган эмес. Керек болсо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын баарын түнкү намазга кызыктырчу. Мисалы, пайгамбарыбыз мындай деди: "Мен кама Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, садака Расулуллах." Пайгамбарыбыз айтты: "Мен кама деген турса деген. Ким ыйык Рамазан айдын түнүндө Аллах Тааладан ушул ыйманын бир тереңдешип, жүрөгүмө толуп, ашып, ташып, жүрөгүмдөгү ыймандын изи колумдан, көзүмдөн, тилимден, кулагымдан, айтор дегеле бардык мүчөлөрүмдөн билинип калса, ыйманы жүрөгүнө толо инсан ал эч качан бирөөнү муштагылабайт, ал эч качан урдабайт, ал эч качан жаман нерсеге колун сунбайт, мисалы аракка, тамекиге. Ыйманы жүрөгүндө толо болсо, анын изи көзүнө нуру менен чыгат, ал эч качан арамга тиктебейт, тилине чыгат, ал эч качан жамандап, богоздонуп, тилдеп сөгүнүп, ушак айтпайт. Айтор ушундай бардык мүчөгө билинип калат. Мен кама деген ким ыйык Рамазан айдын түнүндө намазга турса, ыйманым толо болсун деп. Бирок вахтисабан, ушул турган жана тургузган намазымдын сообун мен кыяматта Аллах Тааланын өзүнөн 5 менен гана алам. 5ти мага Аллах Таалам тартуу кылуусун, белек кылуусун тиленип, мен бүгүн таравих намазы окуп атам деп эгерде ошо ниет менен окуй турган болсо, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, биле берсин, анын күнөөсүнүн баары кечирилди деди. Кечирилет деген жок, кечирилди. Кабар берилип калды да, кечирилди. Сүйүнө берсин, кечирилип калды дейт. Сиз ушундай намазды былтыр да окугансыз, мурда жылы да окугансыз, андан мурда да окугансыз. Быйыл сиздин кимдир бирөөнү жүрү мен менен таравих намазга баралы, кел досум, мен былтыры катышканмын, өтө мыкты намаз экен, ден соолукка тапайт экен,
аң сезимге да жакшы экен деп кимдир бирөөнү ээрчитип келип атасыз да. Демек, быйыл сиздин ыйык Рамазан айдагы таравихке келгендеги динге кошкон бир салымыңыз бир инсанды пайгамбарыбыз айткан хадистин ичине алып кирип атасыз да. Дал мына ушул түнкү намазды зерикпестен, жалкоолук кылбастан окуунун өзү ал пайгамбардын ыйык Рамазан айда жасаган сүннөттөрүнүн үчүнчүсү. وكان صلى الله عليه وسلم يزيد في طاعته من العشر الأواخر من رمضان. Айрыкча пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам түнкү намазга ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнү калганда өзгөчө шымаланып кирчү дейт. Өзгөчө шымаланып кирчү. Пайгамбарыбыз ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнүндө бир да уктачу эмес. Демек, ошол уйкусуз таң аттырып ибадат кылуу ал пайгамбардан калган сүннөт. Быйыл өзүңүзгө бир күндөлүк ачып, мен быйылкы ыйык Рамазан айды пайгамбардын сүннөтү менен сулуулап өткөрөм деп жазыңдагы канча сүннөт жүзөгө ашырганыңызды бир белгилеп коюңчу. Ыйык Рамазаны бүткөндөн кийин былтыркы Рамазаныңызга салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөр болду. Эмдиги жылы Кудай буйруп өмүрүбүздү узун кылып жеткирип койсо, эмдиги жылкы ыйык Рамазан ай быйылкы ыйык Рамазан айдан дагы бир нерселер менен өзгөчөлүк туруш керек да. Пайгамбарыбыздын ыйык Рамазан айдагы жасаган 4-түнчү сүннөтү ал-иксар мин кираатил Кур'ан. Пайгамбар Кур'анды аябай көп окучу. Ыйык Рамазан айда айрыкча. Ыйык Рамазан айда пайгамбар Кур'анды өтө көп кайталачу, өтө көп окучу. Кана набий саллаллаху алейхи вассалам юктир мин тилаватил Кур'ан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Кур'анды өтө көп тилават кылчу. Тилава деген маанилерине көңүл буруу менен, өкүмдөрдү сактоо менен окууну тилава дейт. Wa kana Jibril alayhi salam yuraji'uhu ma'ahu fi kulli laylatin min layali Ramadan. Жабраил алейхиссалам Аллахтын буйругу менен ыйык Рамазан айдын алгачкы күнүнөн баштап эң акыркы күнүнө чейин күнүгө пайгамбар менен маңдай тескей отуруп сабак кылышчу Кур'андан. Пайгамбарыбыз Жабраил алейхиссаламга Кур'анды сыдырып баштан аяк окуп берчү. Күнүнө. Элестетиң, пайгамбар Жабраил алейхиссаламга окуп берет. Wa fi as-sanati al-akhira fi hayatihi rajahu ma'ahu marratayn. Алеми өмүрүнүн аягында, пайгамбарыбыздын өмүрүнүн аягында пайгамбарга Жабраил алейхиссалам ушул жылы Кур'анды 2 жолу кайталайбыз деди. Буга чейин биз ыйык Рамазан айдын баштан аягына чейин Кур'анды бир эле жолу окуп берет элеңиз. Баштан аягына чейин сыдырып бир кайталап окуп берет элеңиз. Пайгамбардын окуп берүүсү ал биздин окугандай эмес. Пайгамбар ар бир аятка, ар бир сөзгө, ар бир созулмага, ар бир тамгага, андагы Аллах Тааланын каткан, бекиткен сырларына, буйруктарына, тыюуларына келгенде ыйлап, өксүп, кадимгидей өктөп калчу. Караң, ошентип ыйык Рамазан айдын баштан аягына чейин Кур'анды бир сере өткөрүп берчү. Жабраил алейхиссаламдан көптөгөн маалыматтарды алып, сабак алып, бышыктачу. Өмүрүнүн аягында Жабраил алейхиссалам пайгамбарга быйыл ушул жылы сиз мага Кур'анды 2 жолу окуп бересиз деди. Ошондо пайгамбарыбыз Фатима энебизди чакырып эмне деген? Кагалайын кызым, айланайын, жүрөгүн мөмөсү. Жылына Жабраил алейхиссалам келип мага Кур'анды бир эле жолу окутчу баштан аягына чейин. Быйыл 2 жолу окутту. Мен Жабраил алейхиссаламга ыйык Рамазан айда Кур'анды 2 жолу окуп бердим. Бир болсо кагалайын кызым, мен быйыл сенден алыс кетем деди. Бул дегени өмүрүм түгөндү деген түшүнүк. Караң, ошон үчүн пайгамбар ыйык Рамазан айы келгенде бардык ишин таштап коюп Кур'ан окугандан кийин, демек биз ушунчалык аракет кылып калышыбыз керек. Уйку деген унутушубуз керек да. Быйыл сиз Кур'ан менен ушунчалык жакын дос, эң мыкты тааныш болуң. Сиз ыйык Рамазан айдын ар 3 күнүндө бирден хатым кылганга жетишиң. Бирден хатым кылганга ар 3 күндө. Азыр мисалы Кыргызстан боюнча эркектерге караганда аялдардын Кур'ан хатым кылуусу өтө алгылыктуу. Алар жамаат болуп отуруп алып хатым кылып атышат. Эми аны да канча адамдар бидатка чыгарып, ой булар ушинтип атат, дегентип атат деп
дешкендер четтен чыгат. Мен андай деп айтылам. Тескерисинче жакшы дейтилем. Анткени аларды Курандан тыйып койсок, балким алар киносериалдар менен, башка китептерди окуу менен, ушак айтышып, же уйку менен, же базарга чыгуу менен, жана башка нерсе менен алек болуп кетет. Азыр ушу Куранды колтуктап, барактап окуп атканына сүйүнүп, макул деп айтуудан башка сөз таппайм мен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык Рамазан айында жасаган 5-чи сүннөтү. Кесратус садакат вал ихсан. Кайрымдуулукту, жакшы иштерди көп жасоо. Пайгамбар кайрымдуулук чыгарат эле. Пайгамбар жакшы иштерди аябай көп жасайт эле. Кана набию саллаллаху алейхи ва саллам ажвадан нас. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ыйык Рамазан айында адамдардын эң берешени, төгүп чачканы пайгамбар эле. Лакинаху кана фи Рамазан ажвад бил хайр мин ар-рих ал-мурсала. Айрыкча ыйык Рамазан айы келгенде пайгамбарыбыз кыбла тараптан соккон сыдырым желди жеңил болуп эле, кызматы менен дагы, мамилеси менен дагы, сураганы менен дагы, жооп бергени менен дагы, күлүмсүрөөсү менен дагы, отуруп турганы менен дагы, кимдир бирөө келе жатса ага ийилип салам бергени менен дагы адамдардан аша түшүп кайрымдуу эле. Пайгамбар колундагы нерсени, өзү жеп аткан нерсени бирөөгө бере коюусу менен бардык сахабалардан ашып түшчү. А башка анча-мынча адамдар ушуну берип койсом, өзүм эмне жейт элем деген ой калат эле. А пайгамбарда андай ой жок эле. Оозуна алып бара жатканын да бере салчу. Бул соккон сыдырым желдей деген, сыдырым жел адам баласынын баягы жүзүн кичине кытыгылап, самай чачты кичине мындай кыймылдатып өткөн. Адамга ушунчалык жагымдуу. Сыдырым жел деген ал адам мындай бир нерседен аптыгып ысып турганда, мындай жакшынакай шамал келсе адамга ушунчалык жагат го, өтө баягы будуңчаң куюндан көрө. Бардык нерсе аңтарып келген куюндан көрө сыдырым жел ушунчалык жагымдуу. Пайгамбарыбыздын кыймылы, сүйлөгөнү, жооп бергени, жылмайганы, ошол сыдырым жел инсанга кандай жакса, пайгамбардын өзү ошондой эле деп атат. Факана юктир мин ас-садакат. Пайгамбар ушунчалык көп кайрымдуулук кылчу. Ифтар саимин, орозо туткандарга оз ачтырчу пайгамбар. Пайгамбардын өзүнүн үйүндө жегенге жей турган тамагы болбогону менен пайгамбар кадимкидей ыйык Рамазан айда мен да оз ачырып калайынчы деп камынчу. Карабайсызбы? Валата лил фуқара, кедейлердин батасын алуу үчүн пайгамбар ыйык Рамазан айда кадимкидей даярданчу. Өзүнө эң керектүү буюмун дагы кимдир бирөөгө берип ирчү. Муктаждарга, жетимдерге, жесирлерге кайрымдуулук кылчу. Дал ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн аткаруу мына бүгүнкү биздин бурчубуз, карызыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык Рамазан айда аткарган дагы бир сүннөтү. Ад-дуа индал ифтар. Оз ачар учурунда дуа кылуу. Оз ачар учурунда дуа кылуу. Бул дегени кимдир бирөөлөр оз ачарга 1 мүнөт калганда дуа кылат. Дагы бирөө оз ачарга 2 мүнөт калганда дуа кылат. Дуа кылуу деген Алла Таалага жалынуу деген, Алла Таалага жалдыроо деген, тизе бүгүү деген. Шунчалык баягындай өзө күзүлгөнгө чейин сурануу деген түшүнүктү берет. Кана набий саллаллаху алейхи ва саллам ядуу индал ифтар. Мына пайгамбарыбыз оз ачарда дуа кылчу. Оз ачарда кадимгидей дасторкон менен эмес, албетте бул жерде апаларга, эжелерге, жеңелерге, жубайларга, карындаштарга, кыздарыбызга Аллах Таала алардын өмүр рызыкларына береке берсин, иштерине ийгилик берсин. Алар ыйык Рамазан айда туткан орозосунан тышкары, сообунан тышкары бир канча сооптор ээ болот. Анткени алар оз ачар жана оз жабар дасторконун камдоо менен, кыймылдоо менен, тамак бышыруу менен. Ошол учурда биз 15 мүнөт мурда отуруп дуа кылышыбыз керек. Кыбланы тиктеп алып, пайгамбарыбыз айткан албетте кабыл болот деген сөз түрдө суранып, Аллах Тааладан муктаждыгыңызды бүтүрүп алың. Айрыкча пайгамбарыбыз захабал-зама. Оз ачып атканда, курманы оозуңузга салып атканда, караң, курманы оозуңузга салып атканда, захабал-зама. Вабталлатил уруq, ва сабатал ажру иншааллах,
ушул дуасы аябай көп эле. Пайгамбар ушул дуаны көп айтат эле. Захаба зама, чаңкоом кетти. Суусаганым кадимкидей жоюлду. Вабталлатил урук, тамырлардын баары сууланды. Васабатал ажр, сооп өз ордун тапты. Иншааллах, Аллах буйрса дейт эле. Караң. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жасаган ыйык Рамазан айдагы дагы бир сүннөт. Ас-сухур, ооз жабууга сөзсүз түрдө туруу. Кээ биркилер мен бүгүн чарчап калдым, турбайм. Жок, мен тура албайм. Азыр ооз жабам деп саат 12-де жатып алат. Болду, ал ошону менен күн чыкканда турат. Багымдатканда турбайт. Хасан набий саллаллаху алейхи ва саллам ала танавули сухур. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ар дайым ооз бекитүү тамагын жегенге кызыктырып айтып келген. Пайгамбар эмне деди? Тасаххару фа инна фис-сахур барака. Ооз бекитүүгө сөзсүз түрдө тургула. Ооз бекитүүгө сөзсүз түрдө ойгонгула. Анткени дал ушунун өзүндө чоң береке бар. Береке деген ал дасторкондогу тамак аштын көп болуп кеткендиги. Же муздатгычтагы эттин өтө узак убакытка жетип калгандыгынан эмес. Береке деген ал ден соолугуңдун чың экени. Эртең мисалы алдан тайбай күч кубат менен ордо тутуу. Куран окуганда дагы үн өз ордунан чыгуусу. Намаз окуп атканда дагы баш айланбай туруусунун өзү. Ушунун өзү береке. Береке деген ал Аллах Тааланын бенделерге жаадырып койгон армиясы. Ал кандай береке десе, дал ушул учурда ооз бекитүү учурда Аллах Таала кайрылат. Хал мин саилин у'тила. Менден тиленип сурангандар барбы, азыр бере салайын дейт. Дал ушунун өзү береке да. Дал ошол учурда о Кудай, күнөөбүздү кечир, өмүрүбүздү узун кыл дедиңизби? Болду. Күнөөңүз кечирилди, өмүрүңүз узарды. Аллахым карызыңыздан кутул дедиңизби? Кутулупту. Ден соолугуңду чың кыл дедиңизби? Болду, оорубайсыз. Аллахым мени ыймандуу кыл дедиңизби? Болду, бүттү. Аллахым перзент бер дедиңизби? Берилди сизге. Ушунусу менен сухур, ооз бекитүү берекелүү. Анткени биз түндүн эң акыркы бөлүгүндө, али таң кирелек учурда, асмандын эшиктери ачык мезгилде ооз бекитип атабыз. Ал учурда тооба эшиктери баары ачык. Аллах кабыл кыла турган учурда, Аллах бенделерине кайрып сүйлөп аткан учурда биз дуа кылып калабыз. Ошонусу менен береке. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык Рамазан айда жасаган дагы бир сүннөтү. Ал-и'тикаф фил ашрил авахир. Ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнү киргенде сөзсүз түрдө эркектер дүнүйө кызыкчылыгынан үзүлүп, эч болбоду дегенде эң азы бир күн и'тикафка кирүү. Этикаф деген дүнүйө кызыкчылыгынан үзүлүп, оозу менен мечитке ибадат үчүн кирүүнү айтат. Кана набий саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, я'такиф фил масjid фил ашрил авахир мин Рамазан. Талабан лиллейлатил кадр. Пайгамбарыбыз ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнү киргенде, кадыр түндүн фазилетине мен да жетишип калайын деген мыкты илгери үмүт менен ар түнү, ар күнү мечитте этикафка отурчу. Акыркы 10 күн катарынан пайгамбар мечитте этикафта болчу. Этикаф деген ал эмне десе, ал ибадат үчүн бир отоло дүйнө кызыкчылыгынан бошонуу деген. Ибадат үчүн, Аллах Таалага жагынуу үчүн дүйнө кызыкчылыгынан, азгырыгынан бошонуу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Бир күн дүйнө кызыкчылыгынан бошонуп, мечитке этикафка кирген адамга кандай сооп берилет десе, ал инсан менен тозоктун ортосу чыгыш менен батыштай алыстатылат деген. Бир күндүк этикаф отуруп кое турган болсоңуз, албетте сиз менен тозоктун ортосу чыгыш менен батыштай алыстайт. Буюрса быйыл сиз бир эмес бир канча күн этикафка отурасыз деп мен ишенем иншалла. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык Рамазан айда жасаган сүннөттөрүн дагы бири. Силатур рахм ва хуснул хулк. Туган урук менен катташуу, анан көркөм мүнөздө болуу. Кана набий саллаллаху алейхи ва саллам яхус
ala husnul akhlaq wa silatur rahim. Пайгамбарыбыз ар дайым мүнөзүн оңдоого, тууган уругу менен катташууга тынымсыз сүйлөп айтып кызыктырчу. Хасатан фи Рамадан, айрыкча ыйык Рамазан айда дал ушул эки мүнөзгө ээ болгон инсан ал эбегейсиз бактылуу. Мүнөзүн оңдоп, тууган уругу менен катташат. Мүнөзү оңдолгон кишинин эч качан тууган уругу менен катташпай койгону болбойт. Албетте катташат. Мүнөзү мисалы мындай серт, мүнөзү тайкы, орой, катуу, богоздонуп сүйлөгөн адамдан тууган уругу качып турат. Демек, тууган уругу менен катташпаган инсандын мүнөзү дагы жакшы эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Иза кана яума сауми ахадикум фала ярфус вала ясхаб, фа ин сабаху ахадун ау qadalahu falyaqul inni saim." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты: "Араңардан кимдир бирөөңөр ороза кармап калсаңар, дал ошол силерди ороза кармаганыңарды билип туруп деле, же байкоостан кимдир бирөө сөгүп, акарат кылса, тилдеп, шылдыңдаса, ал эч качан ага теңелип, анын жакасына сылып, богоздонбосун, үнүн бийик көтөрүп кыйкырбасын. Болгону мүнөзүн оңдоп алсын. Кантип? Мен бүгүн ороза элем да. Мен бүгүн ороза элем да" деп эки жол айтсын. Биринчисинде ага кабар берип атат дейт. Экинчисинде ал экинчи айтуусу менен өзүнүн мүнөзүн оңдоп атат. Өзүнүн ачуусун жутуп атат. Ушуну менен ал жеңип кетсин. Дал ушинтип айткан инсан ал мүнөзүн да оңдоту, демек ал тууган уругу менен да мыкты карым катнашта болот. Дал ушул хадистен кийин сиз буйрса көптөн бери катташпай жүргөн бир тууганыңызга эч болбоду дегенде телефондон SMS кат жазасыз. Ыйык Рамазан айың же айыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мен сени же сизди Аллах разылыгы үчүн жакшы көрөм. Мен сени же сизди кечирдим же мени да кечирин деген сөздөр менен жазасыз. Дал ошол учурда сиздин мүнөзүңүздүн оңолуп бара жаткандан өзүңүзгө өзүңүз кабар берип жаткандай болосуз. Сүйүктүү бир туугандар, убакыт зымырык куш. Сабактарды аябай узун кылсак болот. Бирок сиздердин да убактыңыздар тар. Ишке барышыңыздар керек. Башка иштер менен алек болушуңуздар керек. Балким Куран окуган турасыз, балким дагы намаз окуган турасыз. Айтор убакыт баарыбыз үчүн баалуу. Андыктан бүгүнкү сабагыбыздын аягына чыгып атып, буйрса, эртең да дал ушул учурда сиздин үйүңүздүн бир бурчунан орун алып сүйлөөгө убакыт бересиз деп ишенем. Кармаган орозоңуздарды Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Эртең кайрадан маңдай тескей отуруп экранда жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.